Садыр Жапаров мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Ноокенде мурдагы күйөөсү бычактаган келин каза болду. Бишкекте балдар үчүн тез жардам ооруканасы курулууда. Саламатсыздарбы, сиз көрүп жаткан айтмакчы программасы акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүн 2 сентябрда өлкөгө жана элге өзгөчө эмгек кылган жарандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу салтанаттуу аземи болуп өттү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Адам баласынын эмгеги жашаган өмүрүнүн узактыгы менен эмес, мекенине кылган ак кызматына, анын өнүгүүсүнө кошкон олуттуу салымына, өзгөчө сиңирген эмгегине жараша бааланат эмеспи. Андай чыгаан ер азаматтардын ысымдары жасаган иштери муундан муунга узун сабак болуп, аңыз кепке айланып айтыла берет. Эл оозунан түшпөйт, эсинде сакталат. Буга чейин өлкөнүн көз карандысыздыгынын күнүнө карата президент Садыр Жапаров бир катар ишмерлерге Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасын ыйгаруу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол койгон. Күндүн биринчи жарымында сыйлыктар мамлекеттин жана Кыргызстан элинин алдында сиңирген өзгөчө эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасына татыктуу болгондорго тапшырылды. Алар мамлекеттик ишмер Апас Жумагулов, мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкулов, ошондой эле улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев. Мындан тышкары салтанаттуу иш-чарага өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө өз салымын кошуп жаткан дарыгерлер, педагогдор, кесипкөй инженерлер, заман талабына ылайык келген жаңы кесип ээлери жана башкалар катышты. Ноокенде мурдагы күйөөсү бычактаган 24 жаштагы келин каза болду. Бул тууралуу Жалал Абад облусунун милициясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Милициянын билдиришинче 26 августтан 27 августка караган түнү Ноокен районунун Кочкурата шаарында жайгашкан кафелердин биринин короосунда аялдын киши колдуу болгондугу тууралуу милицияга билдирүү түшкөн. Каза болгон аял Ноокен районунун 24 жаштагы тургун экендиги такталып, анын сөөгүнө сырттан кароо жүргүзүлүп, соттук медициналык изилдөөгө берилген. Анын денесинин 17 жерине бычак сайылгандыгы аныкталган. Кылмышка шек саналып 1989 жылкы каза болгон аялдын мурдагы күйөөсү кармалып, милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бул фактыга байланыштуу кылмыш иши козголуп, тергөө уланууда. Президент Садыр Жапаров 1 сентябрда Бишкек шаарындагы балдардын медициналык тез жардам ооруканасынын жаңы имаратынын курулушуна старт берди. Мекенибиздин күчтүү болушу, өсүп өнүшү, дал ушул өсүп келе жаткан муундун чың ден соолугуна болушунан, сак-саламаттыгынан түздөн түз көз каранды. Президент Саут өнүктүрүү фонду тарабынан бөлүнгөн каражатка балдар үчүн заманбап жогорку технологиялык медициналык жабдуулар менен ыңгайлуу шарттар түзүлгөн жаңы оорукана 2025 жылга чейин курулуп бүтөөрүнө ишеним артты. 4 кабаттуу хирургиялык имараттын курулушун Саут өнүктүрүү фондунун жеңилдетилген насыясынын эсебинен каржыланат. Жаңы имаратта 212 кабинет жана 8 операциялык бөлүм болот. Ошондой эле имаратта радиология, реанимация жана жаңы төрөлгөн ымыркайлардын реанимациясы, урология, травматология бөлүмдөрүн, морфологиялык кабинет, лабораториялык блок жана башкалар жайгаштыруу пландалууда. Акыркы жаңылыктар менен Бизон медиа порталынын социалдык тармактардагы баракчаларынан тааныша аласыздар.